Мен болса биге кызыгам, ычыга кызыгам. Мен менталь арифметика боюнча келдим. Комуз бийлейм, ырдайм. Ырдап талантымды көрсөтүп атам. Карате боюнча келдим. Мына ушундай жүздөгөн бала ар кандай таланттары менен Жалал Абад шаарында өтүп жаткан Сен мыктысың теледолбоорунун тандоо сынагына келишкен. Сынактын талабы боюнча 3 жаштан 12 жашка чейинкилер өзгөчөлөнгөн өнөрлөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жакшы өзгөчөлөнгөн балдар да бар экен. Анан мындай эле деле анча даярдыгы жок деле келген балдар бар экен да. Алыскы Чаткал районунан да келген, бүт Аксыдан келгендер бар экен. Баластан телеканалындагы бул долбоорго катышууну каалагандардын катарында Жумадил да бар. Ал 10 жашта. Аксы районунан келген катышуучу манас айтуу өнөрү менен келген. Мен ушул долбоорго кызыккан, элге таанылайын деп келгем. Манас айтуу боюнча келгем. Азырынча мен кичинекейимден бери манаска кызыгам, өзү башка ийгиликтерим да бар. Математикага кызыгам, футбол ойногонго кызыгам, күрөшкө кызыгам. Мен ушул жерге келип өткөнүмө кубанычтамын. Президенттин колдоосу менен ишке ашып жаткан Сен мыктысың теледолбоорунун экинчи айлампасына тандоо өлкөнүн бардык облус шаарларында өтүп жатат. Калыстардын айтымында болсо Түштүк региону боюнча эң көп катышуучулар мына ушул Жалал Абад облусунда болууда. Биринчи Баткен областында болду, андан кийин Ошто, эми Жалал Абадта бүгүн. Бирок бардык жерден эң активдүү катышып атканы ушул Жалал Абад облусу болуп атат. Ырби же дагы сүрөт тартуу эмес, бул жерде мындай башкача өнөрлүү болуш керек да. Мисалы үчүн жаныбарлар дүйнөсүн мыкты билген, же физиканы, жаш өзгөчөлүгүнө карабай мыкты билеби, ушундай өзгөчө өнөрлүү болуш керек. Бүгүн мен дагы ушул уулумду алып келдим. Анын кызыгуусу ушу сүрөт боюнча негизи көбүрөөк ушул кытан баштап байкай баштадым. Эми көрөбүз азырынча кире элекпиз, очутта күтүп турабыз. Кайсыныкы менен өтүп калабызбы, Кудай билет. Чындыгында калк арасында айрыкча жаш балдардын ичинде катылып жаткан таланттар арбын. Алардын өнөрлөрүн коомго тартуулоо, илимге билимге болгон көз карашын дагы да өрчүтүү бул долбоордун негизги максаты. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.